Бизге окшош модельдерди ар бириңиздер түзө аласыздар. Эгерде сиздерде магазин болсо, булар кыргыздын этно кийимдерин реклама кылып берет, роликтерге түшсө болот. Бул модельдерди виртуальный съемка үчүн пайдаланабыз да. Турцияга чакырышты, Дубайга чакырышты, анан коңшу мамлекеттер Ташкентке, Казакстанга чакырышты. Показдар болот, ошол ии менен жараткан коллекцияңызды бул жака алып келип, көргөзүңүз депчи, биздин показга катышыңыз деп. Көрдүңүзбү, ушул эле жасалма интеллект менен дизайнерлерге дагы аябай чоң мүмкүнчүлүк ачылып атат да. Эгерде сен колго дизайнер катары колго сүрөт тартканды билсең, бул чоң плюс болот экен. Ошону туура жасалма интеллектке түшүндүрүп айтып берет экенсиң дагы, анан ал сенин идеяңды сонун кылып чыгарып берет экен. Бирок жасалма интеллект каалайбызбы, жашообузга кирет. Бул дагы өйдө ылдый болуп отуруп акыры өзүнүн ордун табат. Ошондуктан мисалы үчүн мен дизайнер катары артта калбайын деп окудум. Салам достор, мен нейромоделмин. Мен жашоодо жокмун. Жасалма интеллекттин жардамында мени жарым сааттын ичинде эле Элида түзүп, үн берип койду. Geçirip koy ayrılbagan gündөрдү Kıyalgamaz kızıl aylı tündörдү Örttön ысык жүрөктөрдөн Жок, элдер баамдашкан жок. Башында эми азыр деле көп баамдаша элек деп айтсак болот бул жасалма интеллектенин. Көпчүлүк учурда бул кайсы ырчырдап атат, бул каякта жүргөн, бул эмнеге сахнага чыккан эмес деген сыяктуу билдирүүлөр бизге көп келип атат. Бир жолу бизди тойго чакырышты. Тойго чакырсак болобу ырдаганга деп. Анан биз жасалма интеллект болгон үчүн өзүбүз ырдабагандыктан биз отказ бердик деп айтсак болот. Жасалма интеллект менен ырдалган ырлардын бардыгын бир бала менен бир кыз ырдап аткандай эле сезилип атат. Бардыгын бир эле адамчы. Бизде ар кимдин өзүнүн үнү бар, тембри бар. Мисалы үчүн кимдир кайсы бир ырчыны ырдап атса, бул Гүлнур Сатылганова экен, үнүнөн тааныйсыз да, Бекборбиев экен же Мирбек Атабеков экен депчи.